Бул болсо ванна. Анакей биз иштен кирип келгенде эртең турганда эле ушундай самон менен колубузду жууйбуз. Мындай жидкий мылы дагы бар. Мындай туалетный мылы бар. Эми келиңиздер. Негизи мындай атайын пасталарды сатып тургандагы Faberlic компаниясыныкы бар өзү. Келиңиздер, ар бир шоттан карап чыгабыз. Faberlic дейт. Келбей да мынакей. Бул дагы Faberlic. Мен өзүмдүкүн ичинде крышканы жаап алам. Крышкасы тоже Faberlic. Андан кийинкиси кызымдыкы Faberlic. Муну бийде кызым бийде балам колдонуп коет. Ягада мятым бул мындай эме эмес да, өтө ачуу эле. Тоже Faberlic. Муну баарыбыз жакшы көрөбүз, балам кичирээк болуп колдонбойт. Тоже Faberlic, 50% бериши. Анан бул баламдыкы, тоже Faberlic. Келиңиздер, өстүнкү бетине өтөлүм. Сида камыштасам экен. Келиңиздер, жолдошумдукуна баштайынча. Биринчи жолдошума ушуну кадар кеткен. Мен деле после операциясындагы, анан для операциясында алып бергем. Уже вот шампунь уже заказ кылышым деп. Лентага айтып колдонуп атат, жагат ушу. Мен иштегенден бери бул үчүнчү жолу турат. Бул менден бел операциясы болуп калган. Анан мындай 8 айдан өтүп келген. Ага 8 айдан аябай жакты. Муну деле после операциясы дагы бар, бул тигил жакта калыптыр. Анан мындай интенсивмен гель душа. Андан кийин мен ушундай ампулаларды Faberlic'тан алып коёмун чачыма. Бул баламдын шампуну. Бул кызымдыкы. Мына жакында көрдүңүздөр, кызымдын атайын перхотка каршы спрей да бар. Кышында колдондум эле, азыр алып. Кызымды колдонгон шампундар. Тоже аз калыптыр. Biraz daha kızım ошол анан мына ушуларды кылдым. Могу ошонун байзагы да бар эле. Көргөйдөн бердим. Андан өтүп түшсөк, бул жак меники. Тенканы кызыма деле балам деле ваннага түшөрдө кичине суу толтуруп алып жатабыз. Бул эксперт мага аябай жагат чачыма. Өзгөчө чачым түшүп аткан кезде ошол менен жууганда аябай сонун жаккан берген. Андан кийин тоже Faberlic'тен Бутикоте сериясынын крем для рук, гель для душа, намалар мен колдонуп турган продукциялар. Жууп атканда еще менде мындай дагы маска бар, уже маска калбай калыптыр. Бир жыл күн өткөн да. Secret Cleopatra Spa деген. Бул болсо балам менен кызымдыкы, гель для душа, жыт аябай сонун, прям фруктовый жыт турат. Анан бул жакта кызымдын Ultra сериясынын гель для умывания бар. Гель скраб маска, тоник. Ultra сериясынын креми, еще бул жакта дагы бир эмеси бар болчу. Түртө менен сүйкөгүн алып турган келбей окшойт. Мынакей бул жерде ушундай продукциялар. Караңыздар, күнүмдүк эле тиричиликте колдонгондор. Бул болсо Faberlic компаниясынын бетти жакшылап тазалоочу атайын ушундай аппараты. Сону бетти соңу тазалайт. Насадкалар да бар, бунун ичинде. Келиңиздер, насадка түшүрүп берейин. Мындай ампуланы өткөндө кызылын колдонгон жашыгы бар. Бизге көрүңүздөр менен ачып көрсөтөйүн. Ани ампула. Жогору жагын ак болуп чийген жагын кайчы менен, наа менен түшүрүп эле колунун акылысы коюн. Вот кече айтып берген Битулап сериясынын маскасы. Мен муну почти бир жылга жакын колдондум, кызым экөөлөп колдондук. Уже аз эле калган, почти бош тоюнуп калды. Бир жолу колдонсок кетет да. Уже төнүнүп калды. Ошон үчүн мен запастап алып койдум. Бутугун ыргытары менен уштуп колдо болгондой кылып. Анан мына Гордилика сериясынын драгоценная маскасы, мында бир жумада бир жолу колдондум, муну бир жумада бир жолу колдондум. Ошондо эки күн колдонбой муну коюп, эки күн кара муну коюп, очередь айтып эми. Так. Анан мындай кисти, Faberlic компаниясынын кистиси тоже. Үстүнө маска койгонго аябай ыңгайлуу. Маска коердин алдында мен ушу Oxalogy сериясынын спрейин бетине чачып, анан коёмун. Эффективдүү болот. Мунун бир аз калды, бирок уже запас тил жакта бар менде. Бул болсо мисляциялар, жерде сразу жууп бүткөндө денеме чачып коёмун. Азыр мен ушул Oxalogy сериясынын умывашкасы менен жууп атам бетимди. Мунун деле тониги бар, бирок мен умывашка тез өтөт экен тоникке караганда. Ошон үчүн менде бир кусуна берген анан молочкасын колдонгон. Гель умываниясын колдонгон, анан тониги дагы калып калган, тоник жуу керек. Если тоник болгондо, мен тоник чыгабайм. Тоже ушундай очищающий гамаш колдономун. Муну деле жумасына 2 жолу колдонуш керек. Кээде мен огородто иштеп болгон күндөрү ошондо дагы кечине жууп коём. Сонун эффект берет, билинет да. Анан мындай дагы очищающий гамаш бар, цефирный масло. Муну мен окубай деле коюп жүрбөйм мен. Мындай массаж кылып туруп эле, жууп таштачымын. Болсо муну бир аз коюш керек экен, как маска сыяктуу. 15 минуттан коюп, андан кийин жууш керек. Башында билбейли. Мында белбеший крем для лица. Эртең менен коюп коюм, бетимди жууп, ушул жерден эле тоник менен тазалагандан кийин ушул жерден эле сүрүп коюм. Чтоб унутуп калбайын деп. Ушундай бул жагы.
мына жерде баламдын пастасы тоже Faberlic пастары. Мындай ашык жештеги деле жок бул жерде. Только биз колдонгон нерселер күнүмдүк эле тиричиликте эле колдонгон нерселер эч бир нерсе жок. Бул жерде колдонбой турган жана бир ашыкча, бирөө дагы ашыкча эмес. Бирөө дагы ашыкча эмес. Ай бери колдонгон эле продукттар бүт бар эле. Мына жерде сабын. Анан бул жерде мындай аффирмациялар бар. Жака видео алганмын. Мынакей ушундай.